Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу достор. Азыр сиздерге мен ушуну Кыргызстандын экологиясын сактоо боюнча менин мындан бир 9 жыл мурдакы иш аракеттеримди жана бүгүнкү күндөгү экология боюнча абал жөнүндө айтып бермекчимин. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мен ошол АКШдан келгенден кийин 2011 жылы декабрда президент Атамбаевка кайрылуу жаздым эле. Ошол кайрылуу менин лентамда бар, элдик кеңештин лентасында дагы бар. 8 пунктта мен мындай деген сунуш киргиздим эле да. Ол өлкөгө киргизилип жаткан машиналарды чектеп, 2005 жылга чейинки машиналарды киргизүүнү токтотсок, биз экологияны сактап калабыз деп айттым эле. Себептен мен бул муну мынтип айтканым, мен ошол чет мамлекеттеги тажрыйбаларга таянып, анан биздеги техниканын эч кандай контролу жоктугун көрүп, техника негизи эле мына транспорт боюнча бизде саясат деп коебузбу, же транспорт тармагы жөн эле баягы орусча самотек дегендей өзү менен өзү эле барат, муну контролдогон эч ким жок. Ушуну көрүп мен ушундай ойду айттым эле. Мына акыркы 3-4 жылдан бери, айрыкча мына Бишкек шаарында кышкы мезгилде мына Бишкектин үстүн түтүн каптап калганы бирден бир себеби Бишкек шаарындагы эбегейсиз көп автомобилдер болуп атат. Автомобилдердин көптүгү бир, алардын өзүнүн техникалык ресурсун жүрүп бүткөндөн кийин биздин өлкөгө киргендиги 2 болуп атат. Ушуну көздөй турган транспорт мекемелери бул боюнча эч маалыматы жок, сабатсыздыгын айынан 2011 жыл ошол эле кайрылууда мен айтып кеттим эле, Техас моторду автомобилдерди техникалык кароодон өткөрдүм. Токтотпош керек, бул керек, бул мамлекетке да керек, жарандарга да керек деп какшадым эле. Ага болбой ошол мезгилдеги өкмөт башы кыскартып салып мактанып жүрөт. Эмне үчүн? Бул өнүккөн мамлекеттерде, ошонун ичинде АКШда автомобилди кароонун 2 түрү бар. Биринчиси биздеги мына техникалык кароо деген, бул 27 пункттан турган кароо Америкада өткөрүлөт. Экинчиси экологиялык кароо. Экологиялык кароо ар бир 2 жылда бирден өткөрүлүп турат. Ал жерде болгону автомобилдин түтүн чыгаруучу трубасынан гана текшерип туруп, ошол ар бир автомобилдин түтүн кандай эмеде чыгат, ушуну аныктайт. Берки техникалык кароодо болсо, бул автомобилдин ошол жол коопсуздугуна, эрежесине шайкеш келеби? Анын бардык ошол жогоруда айткан 27 пунктка жооп бериш керек. Ошону жооп бергенде гана автомобилди жолго чыгарууга же болбосо айдоого болот. Мунун бири дагы жок. Ошондуктан бизде жылына миңдеген адамдарыбыз, жарандарыбыз бейажал о дүйнө кетип атат. Канча миңдеген адамдар жылына жаракат алып, биротодо турбай калганы канча, өмүр бою бир бутунан же башка жеринен айрылып майып болуп калганы канча, бул жөнүндө так маалымат жок эч кимде. Эми жылына 1000 кишиден адам өлүп атса, ошол жерден жок дегенде жанында бир 4 киши болгон болсо, бир 30-40 миң адам жылына жарадар болот экен, майып болот экен да. Ушунун бардыгы өкмөттүн ушундай кайдыгер жасаган мамилесинен, транспорт министрлигинин ушундай мамилесинен бизде ушундай жарандар өлүп, экологиянын абалы бүгүнкү күнгө келди. Эми ушул жерден кантип чыкса болот? Мен ошол 2011 жылы жаздым эле. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер.
Орта Азияда Арал деңизи кургап, буга ООНдун жана башка бир топ эл аралык уюмдардын каржылоосу менен канчалаган ондогон, жүздөгөн миллион долларлар сарпталып, ушул Арал деңизин бир аз да болсо калыбына келтирип, бул экологиялык катастрофадан сактап калуу боюнча кандай иш аракеттер жүрүп атат акыркы 20 жылдын ичинде. Азыр биздеги автомобилдерди бүгүн деле болсо биз тыйбасак, биз Орта Азиянын элдеринин колуна калабыз. Мен так ушинтип жазганмын 11-жылы. Ушуну буюрса мен президенттикке өтүп калсам, мунун жол жобосун билем. Ушул автомобилдерди кескин кыскартып, буларды бар автомобилди дагы ошол өнүккөн мамлекеттерде дегидей, анын ичинде АКШдагыдай техникалык кароо менен гана экологияны сактаса болот. Ушул боюнча буюрса мен, эгерде сиздер ишенип мени колдосоңуздар, мен ушул боюнча бул бирден бир жалпы эл журтка, жалпы Орта Азияга керектүү нерсе экендигин дагы бир жолу белгилеп, ушуну мен сиздерге кепилдик берет элем. Ушуну мен эл аралык уюмдардын, анын ичинде ООНдун жардамы менен мен ушуну ишти аткаруу колумдан келет. Себептен де мунсуз биз өтө чоң жоготууга дуушар болобуз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.